Саламатсызбы? Ушу кечээден бери болуп аткан окуяларга токтолуп кетсеңиз, сиз ГКМдин башчысы катары кандай кабыл алып жатасыз? Бул жерде бизде азыр бир эле маселе каралып атат. Мына кечээ өзүңүздөр жакшы билгендей, Борбор шайлоо комиссиясынын сайтында жанагы болгон сбой боюнча, ал сбойдун сыртта сбой болгондугу, анын эч кандай системага тиешеси жоктугун биз айтып келе жатабыз. Жана муну биз доказать этип ошол эме алды. Кечинде Ахмат Келдибеков тарабынан ошол Центр избиркомунун иштөө тартибинин схемасын туура эмес маалыматтарды жазып, өзүнчө бир схема түзүп жазып алып, коомчулукка таратып аткандыгы боюнча биз азыр чара көрүп атабыз. Себеби дегенде, бул туура эмес маалыматтар, эч кандай Центр избиркомунун схемасы Ахмат Келдибеков көрсөткөндөй иштебейт. Ал өздөрүнө тууралап, ушундай бир коомчулукка бир мындай ишенбейчүлүктү туудуруш үчүн, коомчулукка кандайдыр бир туура эмес маалымат жеткизиш үчүн аракеттер кылышкан. Ошондо биз Ахмат Келдибековду чакырып, ошо козголгон иштин негизинде ал схеманын туура эместигин жана туура система кандай иштээрин, мамлекеттик системанын мамлекеттик деңгээлде кандай корголоорун жана сакталаарын көргөзүү берип атабыз. Ошо кечээ Текебаевдин баягы кол салуусу Текебаевда болгон, ошол Ахматбек Келдибековдун чакырылышы ГКМга бул баягы ишарат кылуу, баягы тынчыгыла деген ишарат кылуу катары кабылдашып аткандар да бар экен да. Эч кандай ишарат жок. Бул жерде баардыгы мыйзам чегинде каралып атат. Өмүрбек Шишкечке жасалган баягы эме боюнча, кылмыштуулук боюнча кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлиги тергеп атат. Кылмышкерлер кармалды. Жана мындан ары дагы алыш аягы тергелет. Бүгүнкү күндө коопсуздук кандай деп ойлойсуз? Коопсуздук бир жакшы, эч кандай кооптонууга жагдай жок. Мамлекетибизде, мамлекет территориясында бардык жерлерде кооптуу эч кандай жагдай жок. Бир гана ошол чек ара тилкелеринде 3-4 күндөн бери бир аз мындай кооптонуулар пайда болуп атат. Бирок аны биз оперативдик иштер менен бүтүрүп атабыз. Мына кечинде дагы Баткен районунун Көкташ айылында Кыргыз жана Тажик чек арачылары менен жергиликтүү бийлик органдарынын башчылары менен жолугуп, түнкү саат 1-де жолугушуп аяктады. Себеби ошол жерде кечинде мынтыктар атылып, адамдар Кыргыз тарап бир адамды, Тажик тарап бир адамды өздөрүнүн чек араларына киргизип кетишкен. Ошолордо алмаштыруу боюнча жана коопту сактоо боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Алардын эсебинен баары жакшы азырынча. Чек ара бекем, эч кандай мындай чек ара бузулган жок. Бирок кооптонуу бар. Аны биз башка моюнга алышыбыз керек. Ал эми коомдук бүгүнкү кырдаал боюнча эч кандай бир кооптоно турган кырдаал жагдай жок. Бардыгы эле жакшы. Мен ойлоймун, 1-2 күн ичинде Борбор шайлоо комиссиясы колдон эсептөө боюнча жыйынтыгын чыгарат. Кооптонууга эч кандай негиз жок. Жана 70 киши жана маршруткалар менен жүргөндөр боюнчачы, алар эмне кечээ Текебаевга кол салгандар, булар кооптонууга негиз жокпу? Кол салуу боюнча Текебаев кол салган эмес, Текебаев менен кимдир бирөөлөр урушуп кеткен. Ал жерде Текебаев катай келип кол салып, Текебаев кандайдыр бир каршылык көрсөткөн эмес. Текебаев менен кимдир бирөө урушуп кеткен. Ошонун азыр ички иштер министрлиги иликтеп атат. Текебаевга кол көтөргөндүгү боюнча уже бир адам кармалды. Мен ойлоймун, бардыгы мыйзам чегинде жооп тартылат. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдында турабыз. Азыр УКМКнын жетекчиси Камчек Ташиев мында чыгып интервью берди. Ал өзүнүн сөзүндө азыр мамлекетте абал тынч, кооптонууга негиз жок экенин билдирди. Ошондой эле Текебаев, Ахматбек Келдибековдор боюнча дагы өзүнүн пикирин билдирди. Урушуп кеткен Камчек Ташиев Өмүрбек Текебаевга кол салуу боюнча үн катты.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка кол салуу боюнча пикирин билдирди. Ал саясатчыга кол салуу болбогонун, кимдир бирөөлөр Текебаев менен урушуп кеткенин билдирген. Текебаевка кол салынган эмес, аны менен кимдир бирөөлөр урушуп кеткен. Ал жерде атайын келип кол салып, кандайдыр бир каршылык көрсөткөн эмес. Азыр Ички иштер министрлиги иликтеп жатат. Текебаевка кол көтөргөндүгү боюнча бир киши кармалды. Бардыгы мыйзам чегинде жоопко тартылат. Биздин өлкөдө эч кимге кол салууга жол бербешибиз керек, деди Ташиев. Кече 1 декабрда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка кол салуу болду. Көп өтпөй Текебаев телефонун кайтарып берүү боюнча кайрылуу жасады. Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине Өмүрбек Текебаевка кол салуу боюнча фактыны иликтеп чыгууну тапшырды. Көп өтпөй Бишкек шаардык Ички иштер башкы башкармалыгы Өмүрбек Текебаевка кол салганга шектүү катары 23 жаштагы жаран кармалгандыгын билдирди. Булак Супер Кежи. Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек арасындагы окуя тууралуу кооптонуу бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кече 1 декабрда кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал боюнча үн катты. УКМК башчысы учурда чек арадагы абал туруктуу экенин, бирок бир аз кооптонуу бар экенин айтты. Өлкө аймагында кооптуу эч кандай жагдай жок. Бир гана чек ара тилкелеринде 3-4 күндөн бери бир аз кооптонуулар пайда болуп жатат. Бирок аны биз оперативдик иштердин аркасы менен бүтүрүп жатабыз. Мына кечинде дагы Баткен облусунун Көкташ айылында кыргыз жана тажик чек арачылары жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн башчылары менен жолугушту. Себеби ошол жерде кечинде мылтыктар атылып, кыргыз тарап бир адамды, тажик тарап бир адамды өзүнүн аймагына киргизип кеткен. Ошолорду алмаштыруу жана коопсуздукту сактоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Азырынча баары жакшы, чек ара бекем, бирок кооптонуу бар, деди Ташиев. Кече 1 декабрда Баткен районундагы Дахма участогунда мамлекеттик чек аранын шарттуу линиясына жакын жерде саат 21:15 чамасында Тажикстан тараптан белгисиз адамдар 7-8 жолу ок чыгарганы маалымдалган. Булак Супер Кежи. Камчыбек Ташиев Ахматбек Келдибеков суракка эмнеге чакырылганы тууралуу үн катты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Азаттык партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Ахматбек Келдибеков эмне үчүн суракка чакырылганы тууралуу жооп берди. Бул тууралуу ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында Келдибеков туура эмес схема тууралуу маалымат берген. Биз Ахматбек Келдибековго ал тараткан маалыматтын туурасын көрсөтүп коюу үчүн чакырдык. Ал шайлоо системасы боюнча туура эмес схема тартып аны чечмелеп жатат. Анын максаты коомчулукка шайлоо таза өткөн жок деген маалыматты сиңдирүү. Биз андайга жол бербейбиз. Туура маалыматты көрсөтөбүз, деди Ташиев. Булак Медиа Центр Кежи.